Саламатсыңарбы балдар? Силер менен дагы бир жолу физика сабагында көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Баарыбыз сабакка даярбызбы балдар? Анда силерге ийгилик каалайм. Бүгүнкү сабагыбызды баштоодон мурун өтүлгөн темага кайталоо жүргүзөбүз. Силерге төмөндөгүдөй суроо менен кайрылгым келип турат. Ылдамдык, ылдамдануу, убакыт жана динамика. Берилген сөздөрдүн ичинен ашыкча сөздү табабыз. Бир сөз ашыкча. Кана балдар, кайсы сөз ашыкча? Баарыбыз ойлонобуз. Баарыңарды туура тапты деп ойлойм. Туура жооп динамика. Себеби ылдамдык, ылдамдануу жана убакыт деген сөздөр балдар физика сабагында колдонулуп келген. Булар физикалык чоңдуктар болуп эсептелинет. Ал эми динамика деген сөз физикалык чоңдук эмес. Кайталоодо балдар динамика, нерселердин өз ара аракеттешүүсү жана күч деген темалар менен таанышканбыз. Динамика грек сөзүнөн алынган, кыргызча которгондо күч дегенди билдирет. Нерселердин өз ара аракеттешүүсүнүн закон ченемдүүлүктөрүн окутуп үйрөтүүчү механиканын бөлүгү динамика деп аталат. Нерселердин өз ара аракеттешүүсүндө дайыма эки нерсе катышат. Бир нерсенин экинчи нерсеге жасаган аракетин сан жагынан мүнөздөчү физикалык чоңдук күч деп аталат. Күч вектордук чоңдук. Аны F тамгасы менен белгилейбиз. Бирдиги Ньютон. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар инерция, инерттүүлүк жана Ньютондун биринчи закону. Сабагыбыздын жүрүшүндө инерция жана инерттүүлүк түшүнүктөрү жөнүндө маалымат менен таанышасыңар. Алардын айырмасын, башкача айтканда, инерция кубулуш, ал эми инерттүүлүк нерсенин касиети экендигин талдайсыңар. Ньютондун биринчи законунун маанисин жөнөкөй мисалдардын негизинде түшүнөсүңөр. Сабагыбыздагы негизги түшүнүктөр инерция, инерттүүлүк жана Ньютондун биринчи закону. Мына балдар, бул сүрөттөрдө эмнени байкап турасыңар? Баардыгы тең биздин жашообузда кездешкен кубулуштар. Жердин бетинде тынч жаткан нерселерге башка нерселер аракет жасабаса, анда алар тынч абалында канча убакыт болсо дагы жата берет. Ал эми түз сызык боюнча бир калыпта кыймылдаган нерсеге сырттан күч таасир кылбаса, башкача айтканда, ага башка нерсе аракет этпесе, ал бир калыптагы түз сызыктуу кыймылын уланта берет. Бирок балдар, жаратылышта жана турмуштук практикада тынч турган же бир калыпта түз сызыктуу кыймылда болгон нерселер өтө сейрек кездешет. Мисал алып карайлы. Жер бетинде турган тоолорду, адамдарды тынч турат деп эсептешкени менен, алар жер менен кошо кыймылда болушат. Жер менен кошо биз да кыймылда болобуз. Бирок өзүбүздүн жана тоолорду абалын жерге салыштырып карагандыктан ал кыймылдары байкалбай калат. Мына балдар, бул сүрөттө карайлы. Араба үстүндө шариги бар. Мына бул түз сызыктуу кыймылдап бара жаткан. Бирок ал маңдайындагы тоскоолдукка карата өзүнүн кыймылын уланта алган жок. Ал түз сызыктуу бир калыпта кыймылын токтотту. Мына балдар, бул жерде азыркы айтып өткөн кубулуштар инерция кубулушуна мисал боло алат.
Азыркы айтып өткөн мисалдардын негизинде балдар, тышкы күчтөр таасир этпегенде нерсенин тынч абалын же бир калыпта кыймыл абалын сактоо кубулушу инерция деп аталат. Латин сөзүнөн алынган, кыргызча которгондо иш аракетсиз дегенди түшүндүрөт. Инерция кубулушуна дагы карап көрөлү балдар. Нерселердин тынч же бир калыпта түз сызыктуу кыймыл абалын сактоо касиети бул инерттүүлүк деп аталат экен. Инерттүүлүк бардык нерселерге тиешелүү, бирок ар кандай нерселер ар башка инерттүүлүккө ээ. Мына биринчи сүрөттү карагыла. Эки машина, бирок бири чоң, бири кичине машина. Бул жерде инерттүүлүк эки машинага тең тиешелүү, бирок ар кандай нерселер ар кандай инерттүүлүккө ээ. Башкача айтканда, кичине машина кичине массага ээ, ал эми чоңураак машина өзүнүн чоң массасына ээ болот. Инерция кубулушун биз күндөлүк турмушта көп эле байкайбыз балдар. Дагы бир жолу карап көрөлү. Жүргүнчүлөрдү ташыган автобус аялдамага келгенде тез токтосо, отурган жүргүнчүлөр алдыны көздөй умтулуп барып, кайра ордуна келишет. Ошол эле автобус аялдамадан булкунуп козголсо, жүргүнчүлөр артты көздөй жылышат. Мына бул учурда инерцияга ээ болобуз деп айтсак болот. Экинчи сүрөткө көңүлүңөрдү бурабыз балдар. Атка минген бала аттын оозун катуу силкип, теминсе ат ордунан октой атылып чуркайт. Бала артты көздөй чалкалап, кай бирде баш кийими артка учуп кетет. Чаап бара жаткан ат астынан тааныш эмес бир нерсени көрүп, тык токтосо, бала аттын башынан алыс кетиши да мүмкүн. Үркүнчөөк атты мингенде да ушундай учурлар байкалат. Түз басып бара жаткан ат жалт берип, оң жакка бурулса, атчан адам сол жакка ооп барып токтойт. Эгер ат сол жакка жалт берсе, анда атчан оң жакка оойт. Ат минген жеңил жаш балдар болсо, аттан ооп түшүп калыш да мүмкүн. Дагы ошондой эле балдар, тоодон түшкөн лыжачы тоонун этегине жеткенде токтобостон кыймылын андан ары дагы уланта берет. Бул учурда нерсе инерция боюнча кыймылдайт деп айтсак болот. Төмөндөгү тажрыйбаларды карап көрөлү балдар. Биринчи тажрыйбада арабача түз сызыктуу кыймылда келе жатат. Үстүндө кандайдыр бир шарик жүк бар. Мына ал алдындагы тоскоолдукка учураганда арабача өзүнүн кыймылын токтотту. Бирок үстүндө тынч турган шарикче бир аз кыймылга келип токтоду. Мына бул учурда ал өзүнүн инерция кубулушуна ээ болду. Экинчи тажрыйбаны карап көргүлө балдар. Алдында тоскоолдук турат. Ал эми ага кичине чоңураак оюнчук машинанын үстүндө кандайдыр бир жыгач бурусогу менен келе жатат. Ал өзүнүн ылдамдыгы менен келе жатып, тоскоолдукка урунганда машинанын үстүндөгү жыгач бурусогу өзүнөн ашып кыймылдап алдыга умтулуп ыргып кетти. Мына балдар, булардын бардыгында тең биз инерция кубулушун байкасак болот экен. Жогоруда келтирилген мисалдардан нерсенин тынч туруусу же бир калыпта түз сызыктуу кыймылда болушу сырттан таасир эткен күчкө жараша экендигин байкасак болот экен. Эгерде нерсеге башка нерселер аракет этпесе, же аракет эткен күчтөр тең салмакта болушса,
нерсе өзүнүн тынч абалын же түз сызыктуу бир калыпта кыймыл абалын сактайт. Мына бул жыйынтыкты бизден улуу окумуштубуз Исаак Ньютон айтып өткөн бул закон инерция закону же Ньютондун биринчи закону деп кабыл алынган. Дагы бир жолу кайталап өтөм. Инерция закону же Ньютондун биринчи закону бул эгерде нерсеге эч кандай күч таасир этпесе же таасир эткен күчтөр өз ара тең салмакта болушса, нерсе өзүнүн тынч абалын же нерсе өзүнүн түз сызыктуу бир калыпта кыймыл абалын сактайт. Нерсени кыймылга келтириш үчүн сөзсүз башка нерсе аракет этиш керек деген корутунду келип чыгат. Мындай жыйынтыкты биздин коомго чейин эле грек ойчулу Аристотель айтып өткөн. Нерсенин тынч туруусу же бир калыпта түз сызыктуу кыймылда болушу сырттан таасир эткен күчкө жараша болоорун италиялык физик астроном Галилео Галилей айтып кеткен. Мындай жыйынтыктарды закон түрүндө биринчи жолу эрежесин аныктап чыккан англиялык физик жана математик Исаак Ньютон болгон. Мына бул ушул 3 окумуштууну физикада инерция закону байланыштырып турат. Инерция кубулушу балдар биздин жаратылыштагы кубулуштар, техникада кубулуштар жана жашоо тиричиликтеги кубулуштар дагы кездешет. Кыймылдагы нерсеге башка нерсе аракет жасаса, ал кыймыл ылдамдыгын өзгөртөт. Ылдамдыгын чоңойтот же акырындатат. Башкача айтканда, ылдамдатылган же акырындатылган кыймылда болушат. Мына булардын бардыгын биз турмуштук тажрыйбабыздан көрүп келе жатабыз. Берилген тема боюнча төмөндөгүдөй суроого көңүлүңөрдү бургула. Төмөнкү учурлардын кайсынысында инерцияга кабылган болот? Дагы бир жолу кайталайм суроону. Төмөнкү учурлардын кайсынысында инерцияга кабылган болобуз? А жообу: жыгач столго отурганда. Б жообу: тормоз учурунда алга умтулганда. В жообу: машинадан түшүп келе жатканда. Г жообу: лифти менен көтөрүлгөндө. Кана балдар, баарыбыз ойлонобуз. Туура таптыңар деп ойлойм балдар. Туура жообу: тормоз учурунда алга умтулган мезгилде инерция кубулушуна ээ болгон болобуз. Үйгө тапшырма балдар. Берилген темалар боюнча бердек программасы менен тест, суроо жана башка тапшырмаларды жөнөттүм. Бул жерде ссылкасы турат. Мурда физика сабагында дагы иштегенбиз бул боюнча. Ошондой кылып, ссылканы басып, ичиндеги суроолорго жооп беребиз. Же болбосо бул ссылканы дагы WhatsApp группадан жөнөтөм. Теманы дагы бир жолу окуп чыгып, жакшылап түшүнүп, суроолорго жооп бересиңер деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбызда балдар, инерция кубулушу деген эмне? Инерттүүлүк деген эмне? Жана Ньютондун закондоруна жаратылыштагы жөнөкөй мисалдар менен жооп берүү менен түшүндүк. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.
Көңіл бұрғаныңарға рахмат.